Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Бул айтайт десе. Кыргызстанда эл дагы эле жарыксыз отурат. Бирок кошуналарга миллиондогон киловатт саат свет сатабыз деп чыгышкан. Бирок эл нааразычылыгын көргөзө баштаганда бийликтегилер арга шылтоону айтып баштаган. Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышта свет элгеби же атка минерлердин капчыгынабы боюнча сөз болмок. Биздин Кыргызстандын ичинде транзит кылып берген үчүн электр энергияга улуттук электр тармактары өзүнүн тыйынын алат. Экинчиден бул налог жумуш орундары аны түзүп атат. 2024-жылы Талайбек Ибраев өзү эле парламентте ачык эле айтты. Майнинг фермалар жумуш орун түзүп жатат деп. Бирок майнинг фермага көп жумушчу деле кереги жок. Бир же эки киши иштейт. Эгерде ал үй же чакан ферма болсо, ири өнөр жай чарбаларда туруктуу штат жок. Нужны какие-то суперлюди, супер-мега квалифицированные, но они они доступны или их нужно где-то там искать? У нас обслуживанием занимается 3 человека. Эми өзүңүздөр уккандай бир майнинг фермага ашып кетсе 3 адам эле жетишет экен. А Ибраев жумуш орундарды түзүп жатат дегени актаныштын бир амалы десек болот. Ошондой эле 2024-жылы Кыргызстанда 22 майнинг ферма бар деген эле. Бирок 6 күндөн кийин журналисттер 31 майнинг ферма иштеп жатканын аныкташкан. Жана ошондой эле Талайбек Ибраев өзү да тастыктаган. Бул майнинг фермалар элдин светин соруп жатат. Атка минерлердин капчыктары толуп жаткандай. Карапайым эл караңгыда отурушканы жана ошондой эле балдары караңгыда үйлөргө баратышкандарын тартышып нааразычылыгын айтып чыгышкан. Саат 6:30. Балдар чыкты сабактан. Мынакей. Көчө кап-караңгы. Жарыктар жок. Бул школ. Ушинтип жарыкты өчүрүп, балдардын коопсуздугуна ким кепилдик берет дейм да. Ушуну менен биздин светибиз экономдолуп калабы? Же токтогул суу сактагычына суу келип толуп калабы? Андан көп өтпөй эле жеке ишканалардын жумуш убактысын кечки саат 10-до токтотушуп, Ош менен Бишкектин мэрлери дардалаңдашып, рейд өткөрүп, жеке ишкерлерге орой мамиле жасашып, тамактануучу жайларды жаба баштайт. Шаарга барып көрүңүз, бардыгы өчтү. Кафе, ресторандар, түнкү клубдар баары өчтү сизден башка. Эмне сиз эмне особыйсызбы? Так, жигиттер өчүргүлө эменечи, болду, давайте. Мына карачы, бар печкалар иштеп атат. Өчүргүлө печканы. Өчүр печкалар барды. Эртең совсем өчүр. Ондан кийин болду, Жок, эртең такыр иштебейбиз. Укпай атасыңар да. Сыртынан жаап койдук деп атат, ичинен субсунун баары иштеп атат. Зачем давать информацию? Мы закрыты, люди же выходят. Мы никого не занимаем. Мы тем более работаем на своем свете, на генераторе. Алгандын бергени бар дейт, билесиңерби? 21-жылы биз ошол эле Казакстандан мына 21-жылдагы электр суунун аздыгынан 21-жылы мына көрдүңөрбү? Мына суунун 12 миллиард болгон бул 300. Ошондо суунун аздыгынан биз товаробмен деп электр энергия 9 миллион киловатт саат электр энергия алганбыз. Казакстандан бекер мында. Мен берем, анан кайра мен берем деп. Бирок 23-жылга чейин эле алганбыз да. Министр Талайбек Ибраев кол койгон энергетиктердин айтымында биз кошуна мамлекеттерге суу бергенге жоопкерчилик алганбыз. Бирок Казакстан менен Өзбекстан электр энергия берүүгө жоопкерчилик алган эмес. Бул келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгы корголгон эмес жана пайдасыз болгон. 2024-жылы журналист иликтөөчү Болот Темиров мамлекеттик энергетикадагы мыйзамсыз тендерлерди жана шектүү сатып алууларды ачыкка чыгарган. 15 февралда Бишкек трансформатор заводу 62.827 дананы 70 миллион 366 миң 240 сомго сатам деп тендер утту. Бул ар бирөөсүнө 1120 сомдон. Ал эми 6 мартта Кыргызстан улуттук электр тармагы 75 кут ошондой изоляторго тендер өткөрөт. Промэнерготехстрой 56.250 сомго тендерди жеңет. 75 изолятордун баасы. Ошондо ар бирөөсү 750 сомдон. Ал эми оп окшош тетикти 10 миң деп алганда кымбат болуп чыгабы?
канча миллион сом мамлекет уттуруп жатат. Эгерде 62.827 изолятор 750 сомдон алынса, 47.120.250 сом болот. Бишкек трансформатор заводдон 70 миллион сом 366.240 сомго алышты. Ошондо айырмасы 23 миллион 245.990 сом. Бул бир гана тендерден жээлген акча. Бул 10 жыл мурун болгон окуя эмес. Бул жакында эле жылдын башындагы иш. Энергетикада болуп жаткан жагдайларды эки дос жана Ибраев 30 жылга шылташууда. А бирок ошол эле маалда Бакиевдердин учурундагы эски Шишовский схема алып келишти. Эски жабдыктарды жаңыртабыз деп баасын 2 эсе, 3 эсе көтөрүп сатып алышууда. А карапайым эл болсо свети жок, бирок кымбат төлөп жатышат. Бул 2008 жылы Бакиев айткандай, тезек болобу, значит, көмүр болобу азыртан даярдангыла. Булардын айткан сөздөрүнө ишенбегиле. Свет болушу өтө татаал. Пока не будет частный собственник, который будет всех отключать, отрезать, кто не платит. Азыртан кышкы даярдыкты көргүлө, урматтуу жетекчилер, урматтуу эл журт. Ишенбегиле бул свет болуп, бар жырга отурасыңар. Болбойт андай быйыл. карапайым элдер свети жок, жеке ишканалар жабылып жатса, эки дос бирди айтат. Министрлер башканы айтат, мэрлер бөлүк ал десе баш алып жүрүшөт. 23 октябрда Ташиев Нарын шаарында жаңы имарат ачып жатып, свет боюнча айта беребиз, сөзүбүздөн кайта беребиз демекчи, элге свет өчпөйт деп кеткен. Ошондуктан мына быйылдагы кыш келе жатат, анан сырткары суубуз быйыл аз, чыдайтыш керек. Бирок ошого карабастан мамлекетте эч жерде свет өчпөш керек. Элдин жашоосуна оорсулук келтирилбеш керек. Ошонун баардыгы биздин электриктерге, энергетиктерге тапшырмасы. Бирок ошол эле маалда энергетика министрлиги Ибраев свет өчүрүүлөрү болушу мүмкүн деп элди эскерткен. Бу жерде жазылып атат. Саат 18:00дөн эртең мененки саат 6:00га чейин электр менен камсыздоону өчүрүү. Ташиевдин сөзү элге үмүт, Ибраевдин билдирүүсү реалдууну ачуу чындыкка болуп калды. Бирок баягы эле 30 жылды шылтаган Садыр Жапаров 2020 жылы айткан сөзүн жана 2025 жылы айткан билдирүүсүн эл сынга алган. 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап коелу. Майга чейин Кудай буйрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограничениени алабыз. 30 жыл чыдаган жаныбыз дагы бир 2,5 жыл чыдап коелу. Баягы эле көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы демекчи Садыр Жапаров 30 жылды күнөөлөй бергенди жакшы көргөн 10 ноябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да үн катты. Анын айтымында Садыр Жапаров жооп берүүнүн ордуна элге коркутуу жана актануу менен иш жүргүзүү деп чыкты. Биз 2017 жылы энергетикалык көз карандысыздыкка жеткенбиз. Азыр кайра 2010 жылдагы абалга түшүп калганы таң калыштуу дейт Атамбаев. 7 ноябрда Казакстан Кыргызстандан электр энергиясын 3 эсе көбүрөөк сатып алып баштаганын жазып чыгышкан. Баасы болгону 1 сом 40 тыйын экен киловатты. Эң арзан свет Казакстан үчүн Кыргыз элинин эсебинен. Ал эми ошол эле учурда Кыргызстанда элге тариф көтөрүлүп, жарык жетпей жатат. Свет күнү эле өчүп атат. Саат 9'dan 8'den öçöt, kedi 10'dan öçöt. Kechqurun dagы өчөт, күндүздү дагы өчөт. Колбаса бар берде, сүттөр бар. Ар кандайлар бар да, биз неме кетип атпайбы? Субботага чейин сөзсүз өчөт атат светтер. Эң кызыгы Талайбек Ибраев алыштын бериши бар дегени менен өзүнүн жумушун так аткара албаганын билдирет. Жана ошондой эле 2021 жылы алган карызды 2023 жылы кутулушу керек болсо, анда майнинг фермаларга светти сатпай кутулушу керек болчу. 2025 жылга чейин созуп жүрүп албай. Азыр болсо эл светсиз отурушат. Жеке ишканалар жабылууда. А Садыр Жапаров болсо 2020 жылы бир кыш чыдай тургула деп президент болсо 5 жыл болоюн деп калды. Бир кышы 2,5 жылга өзгөрүлдү. А эл дагы эле караңгыда отурушат. Мунун баары жөн эле техникалык көйгөй эмес. Бул системалуу саясат. Элдин жарыгы элге эмес, майнерлерге, экспортко жана коррупцияга иштеп жатат. Мен силер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.
Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, куугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.